Биз эксперт катары азыркы мындай жаңы мыйзам менен мындай жаңы реальный фактылар дагы бири-бирине дал келишпейт да. Анткени мурун соц тармак деген мүмкүн ошол биринчиден ошол менин оюмча туура эмес, анткени шайлоо мыйзамы конституциялык формат уровень да. А биздин конституция эң башкы мыйзам да. Негизи жаран өзүнүн укугу бар кенен өзүнүн эркин сүйлөгөнгө жана өзүнүн баягы кандай десем көз карашын айтканга. Биринчи ошол конституцияга таянып, анан кийин шайлоо мыйзамы болуш керек эле да. Эми ошол баягы реальностька барайлы. Мурун блогерлер жок болчу, блогер деген журналистпи, ошол аябай көп элдин немесинде мындай түшүнүүнү дагы түшүнбөй атат да. Мен блогер болсом кандайча мен жоопкерчилик алып барам. Азыр мыйзамдын алкагында андай жоопкерчилик жок блогерлерге. Бирок ошол эле убакта Борбор шайлоо комиссия топ түзгөн. Ошол информирование жана үгүт компания боюнча булар чечимдерди кабыл алышат да шайлоо процессинде. Демек, эгерде мындай соц тармакта жөнөкөй жаран, мисалы үчүн мен бир талапкерди дайым колдойм. А бирок эгерде мен систематически чыгып, анан кийин келгиле ушул айымга же бул мырзага добушуңарды бергиле, анан кийин убадаларын айтсам, программасын чыгарсам, анда мүмкүн шайлоо комиссиясы мага кайрылып сурап калышы мүмкүн да. Силердин үгүт механизмдер талапкерлер менен түзүлдүбү же түзүлгөн жокпу дегенде, мисалы үчүн мен жаран катары айтышым мүмкүн. Жок, түзүлгөн жок. Мен ушул талапкерди негизи эле колдойм. Жакшы көрөм. Даже если мен тууганым болбосо да, жакын адамым болбосо. Мисалы үчүн бир талапкерди азыр мен өзүм Facebook страничкамда колдогонум, анткени биз 5-созывдан бери иштеп келатабыз да. Сөзсүз менин оюмча бул талапкер келип иштеш керек. А бирок эгерде мен улам башка талапкерлерди, анан кийин дагы бир 10 чакты талапкерлерди өзүнчө эле эксперт катары өз көз карашым менен маалымат берсем дагы болот. А эгерде чакырык жасасам, мисалы үчүн ушул талапкерге добуш бергиле деп, ошондо Борбор шайлоо комиссия мүмкүн мага чара көрүшү мүмкүн да. Сиз айтып атпайсызбы, эме бар да, чегин көрүш керек да. Кайсы жерде ошо үгүт, кайсы жерде маалымат депчи. Анткени бир эле жолу чыгарып койсо бул жөн эле маалымат болот. Аны деген кантип силер айта албайсыңар да, бул үгүттөп атат деп. Жок, эгерде системдүү түрдө кечкеле бүгүн бир маалыматты чыгарса, эртең дагы бир маалымат чыгарса, анда караганга туура келет, ушундай? Туура айтасыз. Жанагы жөн эле бөлүшүп эле, мисалы үчүн, могул талапкер чыгып атыптыр, могул округдан дегендер алар көп, биз андайларга баарына чара көрбөйбүз да.